Мусаев менен эч ким эмес. Болгону университеттин журналистика бөлүмүн бүтүрүп барып биринчи иштеген кесиптимдеги чогуу иштешкен редакторум эле. Мен андан жасканды үйрөнгөн жокмун. Үйрөнө турганда эч нерсеси жоктой көрүнчү. Бирок Канданбектен кайра тартпаган өткүрлүгү, түздүгү, айрым бирөөлөргө окшоп иштен быкшыбай, болгонун болгондой айтып таштаган ачыктыгы, эл, жер, сен, мен деп бөлбөгөнү мага жакчу. Рас, анын ашып кеткен билими деле жок эле. Анын зарылдыгын, керектигин да ойлочу эмес. Бирок көкүрөгү таза эле. Мүмкүн үйрөнө турган эң чоң касиет ушул чыгар. Учурунда билимдүүлөр арыз жазып да, текшертип да, Усубалиевдин кисси кылып ушактап да көрүштү. Бирок андан эмне табышты? Дүйшөнбай Мусаев эсиме түшкөн сайын, дегеле бул дүйнөдө жаман адам болбостугуна көзүм жетип, кайран өмүрдү, аз күнгө берилген кайран өмүрдү, ичара майда барат араздашууга, жек көрүү менен ичи тардыкка, көрөлбастык менен кызганычка коротпой, бири-бирибизди сактап жашап, бири-бирибизди аяп жашап, бири-бирибизди түшүнүп жашап өтө алар бекенбиз деп ойлой берем атагынат. Ыстамов чакыртыптыр. Кетип атам дедим. Коштошуп кетейин деп редакциянын ичинен таппай жүрүп, короонун сыртында жалгыз турган жеринен Мусаевка. Билем, жакшы иште. Бизди унутпа. Баары бир бияктан өспөйт элең. Булар киши өстүрмөк беле, туура кылдың деп колумду кысты. Булар ким экенин сураган жокмун. Ошо бойдо Мусаевка жолукпай калдым. Усубалиевскадан кетери менен аны да текшерүү басып, кызматынан айдап, ошондон көп узабай каза болуп калганын айтышты. Угуп жаман болдум. Жаткан жеринин жайлуу, топурагынын торко болушун тиледим. Маркум аябай сонун киши эле. Ага менин койгон эстелигим ушул болсун. Баса Мусаев тууралуу эскерүүм Кыргызстан маданият эсине чыгары менен Мусаевдин бала чакасы биздин атабызды шылдың кылган үчүн Дүйшөйүтү сотко беребиз деп редакцияга телефон чалып издеп атыптыр деген сөздү угуп таң калдым. Же окуу электеле бирөөлөр куйткулап, атайлап жаманатты кылганын, же атасы жөнүндөгүлөрдү окугандан кийин сотко бере турганда эч нерсе жоктугун көрүп, өзүлөрү токтоп калганын билбейм. Андан бери 20 жылдан ашуун мезгил өттү. Мага ушул күнгө дейре Мусаевдин балдарынын бири да жолуккан жок. Ким билет? Балким бир кездерде анын тукумунан да Дүйшөнбайдын так өзүн тарткан көк жал чыгып, менин чоң атам жөнүндө жакшы сөз айткан бир киши болгон тура деп ушул жасылгандарды чоң атасынын сүрөтүн сактагандай сактап алар деп ойлодум. Ыстамов Зейненин бир тууган таекеси болорун биз баш кошкон 79-жылы уккам. Бирок жардам сурап кайрылган эмесмин. 82-жылы китеп чыгарсамбы деп ошол учурда нарындан которулуп, Кыргызстан басмасынын директору болуп иштеп аткан Барктабас Абакировго келип кирдим. Жаман адымда кол алдында иштеп калдым эле. Балким жардамы тиер деп ойлоп жүрбөймбү. Абакиров китебиңди чыгара албайбыз деп салкын кабыл алып, муздак узатты. Басмадан супсунум сууп чыктым да, баратып оюма эмнегедир Ыстамов түштү. Бишкекке эми дагы качан келеримди ким билет. Биротоло буга да кире кетейин деп чечтим. Маданият министрлигине эртеси таңкы саат 8-де келип, Ыстамов министрдин биринчи орун басары деген каалга дагы жазууну улам карап коюп күтүп олтурам. Бир маалда эле кара кайыш плащ кийген Ыстамов келип кабинетине кирип кетти. Артынан удаа кирип эле салам айттым. Сүсө качырган кандай тартиби жок немесиң? Чыгып кет. Бүгүн киши кабыл албайм деп орой, өкүм, кесе айтты. Жолум жок экен, мунусу да болбой калды дедим да чыгып баратып, жакшы калыңыз, мен күйөө балаңыз болот элем деп эшигин жаап баратканда, кой отурчу. Кайсы күйөө бала деди. Зейненин күйөөсүмүн дедим. Дегенде эле, анан жанына ошентип айтпайсың, кел олтур деди да. Секретарын чакырып, мен жокмун деп эскертип коюп, дегенде Зейненин ден соолугун сурады. Ат башыда чириген бир байдын баласына турмушка чыгыптыр дешти эле, ошол байдын баласы сенсиңби деди. Мен ичимден өзү жазуучу болсо, байдын баласы ыр жазбасын билер деген ой менен машинкага басылган кол жазмамды сундум да, алап алымды. Ушу кезде Нарын правдасы кезинде кабарчы болуп иштээримди. Ат башыда чириген бай жок экенин айттым. Чынында эле кезде Салымбековдардын дайноту жок болчу. Бара бер, кол жазмаңды калтырып кет, окуп көрөйүн, Зейнеге салам айт деп узатты. Ошол бойдон Ыстамов да кол жазма да эстен чыкты. Бирок турмуш деген кызык экен.
1983 жыл тагдырыма бурулуш жыл катары кирди. Алакандай нарындагы редакция бир күн эле дүрбөлөң түшүп, мени маданият министринин биринчи орун басары Асанбек Ыстамов өзү истеп жатканын сүйүнчүлөдү. Сен бала кызматыңды өткөргүндө бул жака тезинен кел. Сага мындан ары нарында калууга болбойт. Зейнени чай эке жеткир, эртең мага киргин, деди Ыстамов телефондон. Мен Бишкекте жүргөнсүм. Ошентип заматтан нарындан Борборго келип, Кыргыз филармониясынын адабият бөлүмүнүн башчысы болуп калдым. Бирок куттуу жерге дароо эле алынып кете алган жокмун. Дайыма бирөөлөрдүн артынан күбүрөп шыбырап турганды жакшы көргөн филармония адамды акылын эмес, өңү менен дийибине карап тосуп алат экен. Тилекке каршы менин агести филармонияга алагандай өңүм да, кийимим да жок эле. Адегенде эле жактырбай, сүйбөй, ишенбей кабыл алды. Адегенде эле нарындык экен деп чанды. Андан кийин Назарматовдун иниси экен деп чанды. Завлит кылып атактуу адамдар иштеген жердин кутун учуруп, каяктагы какаган, жүдөгөн немени алып келип койду деп чанды. Эл шайырларынын бригадир эстебес байкем Чаламандын чак түшүндө артисттерин чоң залга олтургузуп алып, сүрсөөлөт менен мени сурак алды. Завлит деген көбүнчө биз менен иштешет. Программа түшөт, тексттерди карайт. Кана, сиз эмне кыласыз? Деп суроо койду. Окуучудай сахнага тургузуп коюп. Өмүрүмдө Завлит болуп иштеп көрбөгөн жаным, эмне деп жооп бергенимди азыр айта албайм. Эмне деп айтканым азыр эсимде жок. Бирок канча күйлөсө да күүгө келбеген комузго окшоп, эптеп бирдемелерди айтмыш болуп кутулганымды билем. Баш теримди байкаган эстекем мага купулу толбой, көңүлү кайт болуп, көркөм дүйнөнүн уюткусу болгон бул жерге адашып келип алган бир кудай албагыр экенимди түшүнсүн дегенсип, кемер курун жалтылдатып, ардак белгиси баштаган орден медалдарын жаркылдатып, кундуз тебетейин кулпунтуп, кербес басыш менен сыртын салып, бүтүндөй бригадасын чыртыйтып, канааттанбай мени сахнага тургузган бойдон чыгып кетти. Же иштей турган ишимди, же кабинетимди көрсөткөн жан болсочу, же директори, же режиссеру келип, сен кайдан келген эмесиң, колуңдан эмне келет деп сурап койсочу. Жетекчилери теңин албаган соң артисттери баратып деле, келатып деле былчыйта басып туш келген жерден көмө коюп тепсеп кете берген жери болот экен. Ары кимдин бутуна чалынып, бир жума жүрүп, такыр айлам кеткенде Асанбек Ыстамовго кайра барып кирдим. Асанбек Ыстамович, мен кайра эле нарынга кетпесем бул жер болчудай эмес, иштей алгыдай эмесмин дедим. Филармониядагы мага болгон мамилени түшүндүрүп. Мындай бир тыңыраак болбойсуңбу деди да, телефонду бурап жатып анан, Даниэль, бул деген менин тууганым эмес, сенин тууганың. Нарындык, алсаң да аласың, албасаң да аласың. Ушуну билип кой деп күпүлдөдү. Бар, экинчи булбас эле менен мага келчү болбо деп мени чыгарып жиберди. Тердеп кургап Панфилов паркын аралап кайра бардым. Ошонун эртеси эле директордун буйругу менен мага кабинет беришти. Назарматов мени көргөн сайын аллергия болбойун деди, ким билет. 3-чү кабатты ыраа көрбөй көздөн далда болсун деп 5-чи кабаттын эң түпкүрүндөгү бурчуна музейге айдап жиберди. Мен ошондо өлсө өлүп калсын, өлбөсө сүзүп чыгар деп дайрага ыргытып жиберген, өмүрүндө сууга сүзүп көрбөгөн бир байкушка окшош болчумун. Назарматов кайсы бир коллектив репетицияга чакырылбай калса деле, сценага микрофон коюлбай калса деле, көшөгө жакшы жабылбай калса деле, ал тургай приемныйындагы секретарь кызы өкмөткө жөнөтчү кагаз-кугастарын унутуп калып, жумалап машинкаланбай калса деле мени күнөөлөп, мени чакырып алып сурака ала берчү болду. Бирдеме десем эле ушунун баары Завлиттин иши дейт да турат. Айлам кетип, редакцияда иштеп жүргөндө машинка басканды үйрөнүп алган жаным, машинканы да өзүм баса баштадым. Машинка басып олтурганымды көргөн артисттерге кудай берип салды. Каттарын, капкаяка жазчу арс муңдарын, майда барат кагаз-кугаздар менен бала чакасынын метрикелерине чейин басып бер деп таштап кете берчү болду. Машинка баскандан кичирейип калбасымды билип, суранып келген артисттердин биринин да шагын сындырып демин кайтарган жокмун. Ошол учурда министрдин орун басары болуп жүргөндөрдүн бири филармонияга келе калып мени көрүп, Завлитчас экенимди билип турса да атайлап, качантан бери машинистке болуп иштеп жатасың деп шылдыңдап кеткени азыр да эсимде турат. Бөлөңдү шылдың сөз тунчукпай көтөрүп, жинди болгон эмедей машинканы баса да бердим, ишимди иштей да бердим. Артисттердин алкышын алган кенедей жакшылыгымды унуткан жок окшойт. Кудай жакшылыгын менден да аябады. Асанбек Ыстамов Зейненин бир тууган таекеси жакын кайнаган болгон менен кийин деле чакырган учурларын деле бара калбасам, өмүрүбүздө үймө үй катышып, камыр жумур болуп аралаша алган жокпуз.
Айрым бир жыйындарда гана жолугуп калбасам, проблемаларымды чечип алыш үчүн ага бир жолу да басып барган жок. Ичимден нарында жүргөн жеримден атайлап алып келгенден кийин уят кылбай гана иштейин деген ой болду. Ошол ой менен филармонияда 8 жыл иштедим. Жазуучулардын Токонбаев, Тыныстанов, Сыдыкбековдон бери тынбай уланып келаткан согуштун тарыхынан аз болсо да маалыматым бар эле. Мен бул согушта Ормон хан менен Боронбайдын тушундагы Саяк менен Сарбагыш чатагынын уландысы катары түшүндүргүсү келгендерге такыр кошулбайм. Бул кадимки эле кара чечекей кыргыздын каныбызга сиңип, эзелтен бери өзүбүздү өзүбүз жеп келаткан көрөлбастыгыбыздын согушу деп айтар элем. Кээде Ыстамов мага өзүлөрүнөн кийинкилердин кармашы үчүн атайлап аалы Токонбаев менен Түгелбай Сыдыкбеков таштап кеткен көк жалдардын бирине окшоп сезилчү. Ал да беттеген жерин алып түшкөн, кээде ак карасын ылгабай туруп тебелеп тепсеп кеткен адаты бар эмес беле. Адатта согуш деген ак карага карабайт эмеспи? Аны кээде атайлап бузулбай турган таш тубалдарды бусканга салышчу. Асанбек Ыстамов жол тандабас танкка окшош болчу. Абсамат Масалиевди Кремлдин жиби менен чүлүктөп алып, жөн эле караң кылып коюп, кыргыз элин каалагандай калчап, Кыргызстанды жумса колунда, асса алаканында мыкчып турган Россиянын жасоолу, Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин 2 секретары Киселев дегенди Асанбек Ыстамовдун кантип талкалаганын азырда аңыз кылып айтып жүргөндөр толтура. Мен президент Бакиевден наам алып, бир аз төбөмелге көрүнүп калган күндөрдүн биринде Асанбек Ыстамов таң атпай чалып алакып алды, зейнени, балдарды сурады да анан "Сен кайсыл союздасың?" деди. Мен мурдагысын деле экенимди, бирок союзга барганды койгонумду айттым. Омор жакшы акын, бирок ал баланын иши опурталдуу, соттолуп кетиши мүмкүн деди. Соттоп ийгенде болбойт го, Омордун соттолгону кыргыз адабиятынын соттолгону эмеспи дедим. Сен ошентип ойлойсуңбу? Омеке чын эле мыкты акын, мен сыяктуулардын баары ошентип ойлойт болуш керек дедим. Омекең ошол мыкты экенин билбей атпайбы? Ошондуктан аны биз абийириң биротоло төгүлгөнчө кетип кал Омор деп жатпайбызбы? Биз ага кете турган жолду көрсөтүп жатпайбызбы? Ал түшүнбөй жатпайбы? Баса сен президиумдасыңбы? Анатай кеткенден кийин президиумдан алып салыптыр деп уккам. Сен анда бизге кошул, жакында Омордун ордуна жаңы төрага шайлайбыз деди. Жок, мен кошулбайм, эч жагыңарга кошулбайм дедим. Ал ушул сөзүмдөн кийин жарылып кетти. Телефондон буркан шаркан түшүп, күпүлдөп тилдеп алды. Анан алдап соолап жайкап, ага болбогонумда тебелеп тепсеп, кандай болгон күндө дагы мени өзүн көздөй ийип алганга аракет кылды. Мен ошентип Ыстамовдун тобуна кошулбай койдум. Кийин таарынтып алдым окшойт деп ичимден бушайманда болуп жүрдүм. Ошол бойдон ал мага телефон чалган жок. Кийин Токтогулдун үй музейинен таланттуу жазуучу Арслан Койчиевдин жаңы жарык көргөн Мисмилдирик романынын бет ачаар салтанатынан жолуктук. Асанбек Ыстамов жазганда эле роман жазган Арсландын чыгармачылыгына өзгөчө баасын берип, жетін албай сүйүнүп сүйлөп жатты. Анын үстүнө Омор союздан кетип, өзү каалаган кишилерин коюп, кармаштан жеңиш менен чыккандыктан төгөрөгүтөп телегей тегиз эле. Мен ага өзү жакшы көргөн кызыл винодон куюп берип олтурдум. Баягы Аалыке Түгелбайлардын учурундагы союз болбогондон кийин кайсыл жыргаткан кадыр баркы калды? Союзга барбай эле койбойсузбу дедим. Мен эми мындан кийин союзга барбайм. Тарыхый чыгармаларды жазып жүргөн Арслан өңдү жаш жазуучуларды топтоп, ошолордун өзүнчө клубун түзөм. Союз деген моралдык жактан эскирди, өзүн өзү жеп бүттү деди. Эргип сүйлөп Ыстамов. Аңгыча эле Азаттыктагы журналисттердин бири мага телефон чалып, таласта Болот шерди камап салып, эл көтөрүлүп жатат деди. Болотту камап салыптыр дедим. Бакиевдин соодасы бүткөн экен деди көптү көргөн Асанбек Ыстамов. Чын эле бийликте өмүр бою калабыз деп ойлогон Бакиевдерге бирдеме боло тургансып, таластан башталган бул окуя Кыргызстанга эл көптөн бери күткөн нерсени алып келе тургансып эригип турган биз Асанбек Ыстамовду ээрчип сыртка чыгып, жүрөк өрөпкүп тарап бараттык. Бул 2010 жылдын 6 апрели болчу. Мен эми кайрадан филармониядагы күндөрүмө кайтайын. Ошол кездери таланттуу актер Бекин Сейдахматов келип, Асанкул Шаршеновдун Куудулдары бригадасында иштеп калды. Экөөбүз биргелешип, дээрлик 2 бөлүмдөн турган сатиралык спектакль жаздык. Окуя эркектин аялга айланып олтуруп, боюнда болуп калышы менен аяктачу. Баш ролду Келдибек Ниязов ойноп, оюн 20 күн аншлаг менен өткөн эсимде. Ага чейин мындай боло элек экен. Акырындап мен жазып бербеген эч нерсе калбай баратты. Колумдан бир нерсе келерине акыры филармониянын жетекчилеринин көзү жеттиби билбейм.
кээде СКнын көрсөтмөсү деп кадимки эле төк макындардын айрым бир өкмөттүк концерттеринде ырдай койчу тексттеринде мага жаздырчу болду. Албетте жогору жактагылардын мындай бөтөн зордугу төк макындардын кыжырына тийбей коймок эмес. Бирок айлаганча ошол кесиптин жазылбаган мыйзамына ылайык бийлик эмнени жаса десе ошону кыңк этпестен аткарууга тийиш болгон заман эле. Анын үстүнө мындай традиция райкандан бери келаткан нерсе экен. Муну эч кимибиз, төк макындар да мен да ичибизге катып сыртка чыгарган жокпуз. Бара-бара ошол өзүм жасагалып жүргөндөрдү концертте эл кандай кабыл алат болду экен деп кызыга баштадым. Курс саптар ырдалганда дуулдата кол чапкан, кубаттап кыйкырган, ышкырган жерлерин белгилей коюп жүрдүм. Райкандын жинди суусу, кыз жигити, Какендин термелери, Ысмайылдын айтыштары эл менен акындын ортосундагы ушундай байланыштан улам жазылганын, көрүүчүнүн эмнени уккусу келип, эмнени каалап турганын артисттерден артык сескен жан жок экенин ошондо түшүндүм. Сахнадагы артисттер аркылуу залда отурган көрүүчүнү куунатып да, жүрөгүн өрттөп да жибере турган укмуштарды жасаса болоорун, артисттердин жаны забрит менен режиссердо болоорун ошондо түшүндүм. Ошондон тартып мага да өз сөзүмдү айта турган мезгил келгенине көзүм жетти. Кайдыгерлик түрмөгүндөгү ырларым так ошол филармонияда иштеп жүргөн жылдары жазылды. Биринчи жолу балдары бакпай, карылар үйүнө таштап кеткен карылардын тактыры жөнүндө жазылган «Эсиңе кел» деген ырым таланттуу актер Сүйүнбек Бийназаров тарабынан окулду. Эл ыйлап олтуруп, үшкүрүп олтуруп укту. Ошондон тартып бул ыр филармониянын репертуарынан түшкөн жок. Анан мындай ырлардын биринин артынан бирин жазып туруп алдым. Сахнага Сагынбек Момбеков пайда болду. Кайдыгердик деген эме каракчыдай кайтарып өзүбүздү, кайдыгердик деген эме кашайтып көзүбүздү, айттырбай сөзүбүздү бычаксыз канап бүттүк. Кайдыгердик дегенден биз тажап бүттүк. Кайдыгердик дегенден капканынан чыкпай жүрүп жаманды да, жакшыны да, күнүн дагы бир жерге камап бүттүк. Жалгыздык башка түшсө ашар кылып, атаны үй, баланы базар кылып биз тиккен дараккана, сыйлаган кичүүлөрүн, улуусун урматтаган адаткана. Турмуштан ыйды көрдүк, сыйды көрдүк, жылдызсыз жылмаңдаган түндү көрдүк. Жыргалдан көз ачылбай жыгылып жаткан жерде күндү көрдүк, тургузбадык. Жыгылып жаткан жерде айды көрдүк, тургузбадык. Таш болуп катып калган таш боору менен жанды көрдүк, унчукпадык. Кайдыгерлик, кайдыгерлик, кайдыгерлик. Ал биринин артынан бирин ырдап туруп алды. Филармониянын айрым атактуу эл артисттери мени Кутсоветке салууга аракет кылып, директордун алдына эмне үчүн концертте Жалаң Дүйшеевдин ырлары ырдала баштады деген суроону коюшту. Мындай ичи тардыкка, көрө албастыкка ошол эле Кутсоветтеги башка бир эл артисттери Эсенгул Жумабаев менен Тууганбай Абдиев каршы туруп мени коргоп чыкты. Акыры ырдалсын деген бүтүнгө келишти. Мага куттуу жердин шыпасы тийип бак жалгады. Жумшаган жагына жумаланып, толгогон жагына томолонуп иштедим. Бул менин филармониядагы жеңишим эле. Ошондон кийин директор мени 5-кабаттагы музейден 3-кабатка көчүртүп, башкы режиссердун катарынан өзүнчө кабинет бердирди. Каалгасындагы Ш. Дүйшеев деген жазуудан уялып, тааныштарым келип калса бетим бирдеме менен жаба койгум келип, бир топко дейре көнө албай жүрүп көндүм. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.